баламдын ооруп атканы сразу мага сезилчү, оосум дүлдүйүп кетчү. Ушул жерге алып келгенде эле кыйкырдым мен. Сөөгүн көрүп бакырдым. Сени өлтүргөн турабы, ким өлтүрдү? Мен азыр тура калып чочтуу ичине сездим. Жөн эле спектакль ойноп аткансып, азыр мен чочтуу ичине эле менен ойноп аткандай эле сезилди. Кечинде саат 2 бирдемеде. Кечинде кайсылер кайдан десе, стал айтыптыр. Мен байнадан келдибиз деп. Биз байнадан деп жооп бердик. Таң калыштуу эле өлүм болду. Баарын жомок, мисалы, эме алсаңыз. Айымкүл Алмашева 2 ай мурун көз жумган өз баласынын өлүмүнө дале болсо ишене албай келет. Уулунун табышмактуу өлүмү сыр бойдон калганын айтат. Нурсултан Москвада 4 жыл иштеп келип, акыры 5 ай ичинде апасынын колуна келип каралашып жаткан. Бирок ушул жылдын 3-январь күнү кечки саат 23 чамасында үйүнөн чыгып кетип, анын жансыз денеси кошуна жайгашкан көчөлөрдүн биринен табылган. Бирок ичимдик ичип же жаман жолго барбаган уулун жоготкон эне баламды ким өлтүрсө дагы өз жазасын алса деген үмүт менен жашайт. 3-январь күнү 8:30-8:30 балам үйдө болчу. Үйдө болчу, ана бул эшикке туалетканага чыккан, дааратканага. Бул өзү ошо күнү ошондо жатмак болчу. Бул эшикке чыгар менен эле телефон чыңгырады. Ал эшикте болчу. Телефон чыңгырап эле өчүп калды. Өчкөндөн кийин эле аңчы болбой эле балам кирип келип калды үйгө. Дарат алып жаткан өзү негизи эле. Кыздардын баары үйдө болчу. Бүт баарыбыз жерде отурганбыз. Намаз окучу эле. Жок, өзү негизи эле таза бала болчу алчы. Өзү жердеги эле жатып атканда, басып туруп туалетке барганда дарат алып турчу. Өзү негизи жердеги эле. Бакалашкада биз да алчыбыз анчы. Анан чыкты, чыгып эле кайра келди, телефон чыңгырады, эшикти жапты. Эшикти жаап эле кайра чыкты. Курткасы менен эле. Мен азыр келем деп чыкты. Болду. Кийгени эме спортивный, ичинде да эчтеке жок экен. Куртка, башында шапке барбы билбейм, байкабай калыптырмын, бутунда галош экен. Ошо ойдон кайткан жок. Бир биз жатардын астында дагы баягы алдырар күнү жаздырар дейт. Биз баягы сураптыр, звонить этпептирмин. Өңгө звонить этпесе да мен звонить этчимин. Ошо күнү таптакыр звонок кылып аптырмын. Кудайдын астында турам. Булар жатты, биз деле жаттык, баягы уктап кетиптирмин бир маалда эле. Чочуп турсам эле баягы коридордун светин күйгүзүп койчумун, коридордун свети күйүп турат. Обычно келгенде өчүрүп кетиши да. Анан эле эшикти ачып мен терде жатчымын. Сиңдим терде жатат, 2 кыз, 2 жекеси берде, бул бала берде жатчы. Анан эшикти ачып эле карасам жок экен. Экинчи кызым берде жатып, карап жатыптыр алда. Кайсы маалда келет депчи. Анан мама келген жокко, нүкү дечибиз. Нүкү келген жок деди, ооба дедим. Эшикке чыктым. Ал кыз менин артыман чыкты. Чыгып эле эки жакты карадык, жок эч ким, жымжырт, айыл жымжырт, кайра кирдик. Анан эми келер деп эметинде кайра звонить эттим баягы балага. Көрсө ошондо 3:30 телефон откручен. 3:30-дан 4:30 чейин ошону чала бердим. Телефон откручен. Эчтеке дук кетпейт. Өкө тең WhatsApp'та тигиде. Анан өчүрүп коюп кайра жатып алдым. Келе берем депчи. Анан эле эртең менен турдум, турганда эле бул кыз кошо турду. Экинчи жекеси туруп эле мама келген жокко деди. Келген жок бул. Дедим, сен де жекесинин WhatsApp'ын алып чыгып эле бул тияка звонить этип баштадык. Көрдүм деген киши жок. Классташтардын баарына чыгып чыгышты. Эч ким көргөн жок, эч ким билген жок, эч ким көргөн жок. Болду. Ошо ойдон эле балам кете берди. Баламдын ооруп атканы сразу мага сезилчү, оосум дүлдүйүп кетчү. Ушул жерге алып келгенде эле кыйкырдым мен. Сөөгүн көрүп эле бакырдым. Сени өлтүргөн турабы, булар ким өлтүрдү эле, ким өлтүрдү деп. Оосум момдойдон долдойгон. Беттери көрсө шишик экен, моңларым бар. Колдорум сүрөттө деле турат, момдойдон турат. Ишти карап турат. Как будто мегрем мелай кийгизип койгондой. Баламдын күлгөнү,
Мама, тамак ишиңиз, даярлаган оокаттары калды. Мен келген жыргап калдыңыз, мама дегендер калды. Тети эрте эме турат дегене, тетигине. Мен эрге эрте менен туруп алып, саат 11-лерде туруп алып, мам, тип заниматься етчи деп акушмай. Бир жака кетип барса да, мама бат эле келем, макулбу? Узан тети болуп, мама, моуну алдым. Сизге эмне ала келейин дечти. Жалгыз бала. Кыздардын кичикейли ушул болчу, ортончусу эле ушул да. Кыздай болуп эле өстү да бул бечара. Ушул күнгө чейин деле бир балдардай болуп, бир согушуп, же болбосо бир эметип, бир банкрот кылбаптыр мени бечарамай. Күйгүсүп гана кетти, күйгүсүп кетти. Баскан истери, күлгөндөрү. Көзүмдү жумсам эле күлүп турат көзүмдүн алдында эле. Көзүмдү ача койсом эле жок, көрүнбөйт. Түшүңүз көрүп турат. Кирип турат. Күлүп эле кирет болду. Жайдары. Азыр ошо сыр бойдон калды дейсиз, ошо боюнча. Ошо бойдон эле калды, сыр бойдон эле. Бул Сокулук районунун родусуна следователь аябай нааразымын. Колуңардан келсе мен эртең барам, Сокулукка родусуна кирем. Чүйскө которгомо жардам бергилечи. Бу жерде менттер турат. Экөө тең мент болуп иштейт. Алды зарыл дагы, ишен дагы. Бу жерде менттери бар, жок эмес. Булар бири-бирин жашырып атышат, окшойт кыяс. Деп ойлойм да өзүм ичимдечи. Телефону Азыркыга чейин табылган жок. До сих пор мына бүгүн 8-мартпы? До сих пор эчтеке жок. Дайын оту жок. Ошол күнү кайра келем деп күлүмсүрөп чыгып кеткен Нурсултан дос баласына барып 400 сом акча алган. Бирок андан кийин эч ким көргөн эмес. Көчөлөрдүн биринде белгисиз адамдын жансыз денеси табылып, ошол жансыз дене 28 жаштагы Нурсултан Алмашовдун сөөгү болуп чыккан. Белгилей кетсек, Нурсултанга тийиштүү уюлдук телефон акчалары жанынан табылган эмес. Ал эми азыркы учурда тергөө иштери жүрүп, өлүмүнө тиешелүү экспертиза дайындалган. Маалым болгондой, биринчи текшерүүдө өзүнүн кусундусуна чакап өлдү деген жыйынтыкты чыгарышкан. Ал эми бул көрүнүшкө ишенбеген апасына дагы бир ирет экспертизанын жыйынтыгы келген. Анда башына катуу сокку болуп, киши колду болгону аныкталган. Экспертиза боюнча биринчиси башкача чыккан, кийинкиси да башкача чыгып атпайбы? Экспертиза кандай? Экспертизанын биринчиси кузунду какалды деп чыккан. Мен буга ишенген эмесмин. Анан булар мындай кылыптыр да. Мисалы өлүк ээси бармайынча мыйзам боюнча тийбеш керек эле да. Мен өзүм жеке оюмда тийбеш керек эле да. Булар биздикилер эмеге баргыча эле, опознанияга баргыча эле муну уже союп коюптур. Баштап коюптур. Кусундусу могул экинчиси. Экинчисин эмне деп чаап берет ошондо? Бул экинчисинде башка жеген. Башка жеген деп чаап берет. Мынакей мээде жүрбөй. Заключительный ошондой жүрбөй. Көтөрүп камераны Могу экинчи заключительный. Берде деген наркотик жок, арак жок, тамеки жок. Башка демени экспертизанын эмесине киргенде, врачына киргенде айтты, майда кан тамыры жарылып кеткен дейт. Майда кан тамыры жарылып кетиптир. Бечаранын. Соккудан болушу мүмкүн? Соккудан болушу мүмкүн. А болбосо бул ага чейин деле мунун башы жарылбаса, башын дебесе, здоровый бала болсо, мунун башы эмнеге жарылыш керек? Мисалы айт. Менин эле балам эмес, кийинки бир жерде опер барган нерсеге внимательно көңүл коюп, каеринде эмнеси бар экен деп текшерсин баарын тең. Окустан колунда бар бирөөнүн баласын, мисалы депутаттардын балдарын өлтүрүп кетти деп коелу, мисалы. Баса калып ошо жерден, баса калып. Ары бери тапмак. Могу сотканы көтөрө чаап таап коймок эмдигече. Жетер эмес айтып атам. Бунун колунан эмне келет карапайым элдин дейт. Карапайым элдин укугун тебелеп атат булар. Эчтеке жок. Эчтеке кабар жок.
Эчтеке кабар жок. Билем деген эме жок. Көрдүм деген эме жок. Эмне деген жакшылык? Маркум Нурсултандын жансыз денесин 3 бала кечинде мончодон келе жатышып көчөдөн көрүп калышкан. Бирок ошол замат Сокулук районунун ыкчам кызматкерлери келип өлүктү жүктөп кетишкен. Бирок буюмдарын чогултуу учурунда жанынан Нурсултандын өзүнө тиешелүү болгон уюлдук телефону жана акчасы жок болуп чыккан. Мындай болуп тур да, бул балам ошо Молдобай көчөсүнөн 6-үйдөн Бек ким Рустам уулу Бекзат дегенге акча бериптир 400 сом. Мен байнага барам деп ошол эле күнү 3 күнү бул сураптыр мындан. Бул бериптир. Ошону алам деп барып тага. Onu алганы албаганы белгисиз. Чынында эле. Билбейм да. Ошону алып атканда телефон чыңгыраптыр. Тик Бекзаттын айтканы. Телефон чыңгырады дейт. Зайнды кылып басып койду дейт. Жооп берген жок дейт. Анан эле заводдон чыгып эле кетип калды дейт. Андан кийин бетадан чыккандан кийин Бекзаттан чыккандан кийин эч ким көрбөптүр. Именно ошол үйдө, ошол жерге, ошол баланын үйүнүн ар жак бетине эле жолда бул. Жолдун ар жак бетине эле так тушма-туш кылып келип таштап кеттир. Кечинде саат 2 бирдемеде. Кечинде. Кечинде 2 силер кайдан десе, стал айтыптыр. Мен Байнадан келдибиз деп. Биз Байнадан деп жооп бериптир. Ал эми бир тууган эжесинин айтымында Нурсултан акыркы жолу өз колу менен тамак жасап, эжелерин чакырып коноктогон. Ошол күнү иниси бир туугандары менен ойноп, шаңдуу отурганын эскерет. Эч кандай оору менен оорубаган Нурсултан жолдон себепсиз кан кузуп, жан бериши мүмкүн эмес экенин айтып, бул нерсеге ишенберин билдиришти. 23 мен туулган күн болчу. Сюрприз келет деп эле булар деме болуп калды. Ненин болсом сиздерге гүл торт жөнөтөм эжеке. Деп ошентип ай торту мен адресин билбейт да. Деп анан эме деп калдым. Ал тортуң деме кылсаң бул айылды көздөй эле кыл жөнөтүп мен ушактан эле тосуп алам депчи. Ошентсем эле жок эжеке ал киши билет үйүңүздү деп эле ошентип калды. Эч ойдо жок эле отурсак байкуш 20 күн кирип келип калып атпайбы? Өзү кирип келип калып атпайбы? Атайын көрсө сюрприз болуп келиптир да өзү байкуш. Акыркы. Ошентип акыркы жолу көрсө биз менен күлүп, тамашалашып, мурун тамашалашып эме кылчу эмес, дейп эме кылып, аябай уважать этчи да эме кылчу. Тамашалап ойноп, эжеке сиз мындай истей деп кичине минтип эме кылып, кайра аябай мындай эмеси калды да аябай эсте. Унуталбайсың да. Күлгөн боюнча эле кетип келбей калса ичиң ачышкан ошол экен. Күлүп эле кетип, аябай эмнегедир жылмайып кичине, ушундай өзү да башкача жылмайган эме болчу. Бир уут мен жылмаят элем дейп, кыйшыйып карап. Ошо менен кетип келбей калса ичиң ачышканын айтты. Жаман экен. Отуруп туруңуздар, ойноп отуруп туруңуздар деп эле ошол эле акыркы сөзү болду, күлгөн эле сөзү болду. Башка эч нерсе айткан жок. Ошо менен энеси жок болду. Тамакты өзү жасап берди эле. Тамакты акыркы жолу өзү жасаган байкуш. Анты өлүп калат деп ойлоп отурбуз чындыгында. Же оорубаса, же элге окшоп арак ичпесе, тамеки чекпесе, күйгөнүбүз ошол чындыгында. Бир тууган жоготуш кыйын экен. Бул үйлөнүп бала чакал болсо дагы ошо келет деген эле ой менен отурдук. 12 бирлерден өтүп калгандан кийин дегендер эшикке чыккан келди. Эшик жымжырт экен. Кайрылып келгенде ошо менен уйку туюп калган кичте экөө сүйлөшүп жатыпсың, көзү силинип кеттир. Түнкү саат 3 болуп калыптыр. Анан нүкү келип калдык шөйт эле баягы. Нүкүн ордун карасак жок экен. Анан ошо менен тынчыбыз кете баштады, чала баштадык. Жок болчу эмес идибиз. Же элге окшоп арак ичпесе, же тамеки чекпесе, күйгөнүбүз ошол чындыгында. Күлүп эле кетип келбей калсак кыйын экен. Качан болбосун мындай күлүп жайнап эме кылып шаарга чыгып баратканда дагы эмне ала келейин деп постоянно сурап турчу да. Эмне жейсиң, эмне жегиң келип атат депчи. Мен постоянно таттууга жакын болчумун, анан торт ала келиңизчи, ушундай сыяктуу немелерди айтчумун да, кондитерскийлерди айтып, ушундай ала келиңизчи десем, тандап жүрүп жакшыларын алып келип берет эле. Анан тамакты да ушунчалык даамдуу жасайт эле. Анан эмне үчүн ушундай себеп менен алып кетип калды. Мен билбейм, Москвада жүрүп калган үчүнбү,
мындай келип калчу да. келип калат деп элем. Азыр ушундай ойдон тур. Өзүмдү ошол бойдо ошол мен алдап жүрөм да. Келет бир күнү буюрса депчи. Бир күнү жадырап жайнап күлүп келчү дейли. Ошо 4 күнү уктук. Угуп эле. Бияка келдим, бияка үйгө келип. Кечке чейин дагы өкүрүктөр чыгып, неме кылды. Өлүгү ушул жерде жатат, боз үйдөчү. Бирок ар бир мындай эркек адамдын үнү чыкса эшикке чуркап чыгамчы. Келип калдыбы депчи. Койлар да акыркы коштошууга деп киргизишти. Ушунча жадырап жайнап жүргөн адамдын муздак гана денесин сыйпай алдым да. Муздак гана. Сыйпалагандан корктум. Бетин сыйпадым. Бетин сылаганда мен азыр тура калып чочутуу ичиде сездим. Жөн эле спектакль ойноп аткансып, азыр мен чочутуу ичиде эле мен ойноп аткандай эле сезиндим. Учурда бул иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми Нурсултандын жанындагы уюлдук телефону азырынча табыла элек. 2021 жылдын 4-январь күнү ошо Сокулук району ички иштер бөлүмүнүн өмөт бөлүмүнө билдирүү түшкөн. Ошо Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айылынын көчөлөрүнүн биринде белгисиз жарандын денеси табылгандыгы тууралуу. Бул маалыматты алган соң дароо биздин ыкчам тергөө тобу чыккан. Барганда ошо көчөлөрдүн биринде белгисиз адамдын жансыз денеси табылган. Ошо денесин кароо учурунда кол салуу болгондугу аныкталган эмес. Бул фактты бирдиктер эстириге катталган. Териштирүү иштери жүргүзүү учурунда ошо табылган адамдын өздүгү аныкталган. Бул боюнча бардык экспертизалар дайындалган. Биринчи экспертизасы ошо 10 февраль күнү даяр болуп 2021 жылы. Бирок ошо экспертизада кандай бир пикир келиспештиктер болгондугу үчүн бул иш боюнча дагы комплекстүү экспертизалар дайындалган. Бирок биринчи экспертизанын жыйынтыгы менен бул жерде бирдиктүү эстирге 130 беренеси менен, то есть киши өлтүрүү беренеси менен переквалификация кылынган. Учурда бардык керектелүүчү экспертизалар дайындалып, тергөө иш амалдары улантууда. Бул жерде дагы ошо туугандары билдирип кетип атат, жанында телефон болгондугу тууралуу. Биздин ыкчам тергөө тобу кишинин жансыз денеси жаткан жерди кароо учурунда телефону табылган эмес. Учурда ошо телефону кайсы жерде жүргөн, кайсы жерде иштетилгендиги аныктоо максатында бардык керектелүүчү запростор жөнөтүлгөн. Туугандары баары суралган, бул киши менен тыгыз мамиледе болгондугу. Азыркы маалда бардык тергөө иш амалдары улантылууда.